Бишкектин түндүк батышындагы Чолпонбай Түлөбердиев жана Көкчө Тоо көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул сейилбак мурдагысынан бир топ кулпурган. Буга чейин таштандыга толуп, тийиштүү инфраструктурасы болбогондуктан адам буту басчу эмес. Азыр мында шаардык бийлик аны калыбына келтирүү иши менен алек. Биздин долбоор менен эки балдардын аянтчасы каралган, воркаут площадка, 159 автопарковка орундар каралган. Парктын ортосунда Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелиги коюлат. Азыркы күндө эстеликтин постаменти уже жасалып атат. 9 майга жерде курулуш жумуштары бүтөт, аяктайт деп ойлойм. Учурда паркта көк майсан себүү үчүн жерди түздөө даярдоо иштери кызуу жүрүүдө. Ал үчүн Бишкек жашылдандыруу муниципалдык ишканасы куурап чирип калган 56 даракты кыйып, тазалоо иштерин аткарган. Негизи бул жумуш бизде башталды, күзүндө башталган. Анткени бул жерде эң биринчи жумуш биздин ишкана тарабынан бул эски бактарды бутоо иштери болчу. Анткени бул жерде деген 1000ге жакын дарактар бар. Ошонун баарын кургап калган бутактарын алуу, түздөө, иретине келтирүү, өзүнүн эстетикалык декоративдүү өңүн сактоо менен анан жанакы курап калган дарактарды, авариялык дарактарды алуу жолу болду. Ал эми мына күн жылыганын баштап бизде даярдык көк майсанга жүрүп жатат. Жашылдандыруу ишканасы сейилбакка келечекте дагы бак дарактар отургузулаарын кошумчалады. Мында көчөттүн көктөп кетүүсү боюнча көйгөй жаралбайт. Себеби жер алдындагы суунун деңгээли жогору. Парктын инфраструктурасын жакшыртуунун үстүндө бул жерде Бишкек асфальт сервис ишканасынын кызматкерлери да тынбай эмгектенүүдө. Алар бир аптадан кийин жолдорго асфальт төшөп, буга улай воркаут жана балдар аянтчаларын курууга киришет. Баса сейилбакка Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин ысымы ыйгарылат. Бул парктын эки капталында ылдый жагында көчө бар, Көкчөтауский деген, и бул күнбатыш жак бетинде артыбызда көчө бар, бул Түлөбердиева деген көчө. Ошол көчөлөр дагы жасалууда, алар дагы буюрса парк менен чогуу бүтөт. Жалпы жонунан бул жерге 35 миллион 600 миң акча каралган. Ошонун ичинде болгон тротуарлар, бордюрлар, скамейкалар, ошо жана скейт парк бүт бардыгы ошонун ичинде каралган. 35 миң 600 миң акча каралган. Курулуш иштери Байтек Баатыр жана Алы Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги балалык сейилбагында да жүрүп жатат. Жаңы парк жай айларынан тарта балдар жана ата-энелердин сүйүктүү эс алуу жайына айланмакчы. Бул жайды жарыктандыруу үчүн 3700 метр электр чубалгылары тартылган. 2 оргумак курула турган жайда жерлерди түздөө иштери жүрүп жатат. Жакында жаңы долбоор даярдалып, аттракцион куруу да пландалган. Входной группасы, аркасы курулуп атат, инженердик сеттердин баардыгы курулуп, уже бүгүнкү күндө бүтүп атат. Уже андан башка бул жерге 200дөн ашык освещениелер каралат, 900ге жакын, 900дөн ашык бактар отургузулат жана территориясынын баардыгы жашылдандырылат. Бул жердин аянты 10,2 гектар. Мындан тышкары шаардык бийлик Ынтымак паркынын түндүк тарабында Чыңгыз Айтматов көчөсүнө жанаша жайгаша турган ден соолук сейилбагын жана дагы жаңы 5 эс алуу жайын куруп жатат. Бардык объекттер ушул жыл ичинде бүткөрүлөт. Ага жумшалган каражаттын баары калаанын казынасынан бөлүнүп жатыптыр. Бирок анын көлөмүн мэрия ачыктаган жок. Шынара Нурсейитова, Калыбек Абдулмомутов, Нью ТВ.